Андан кийинки суроо мына башка министрликтер менен чогуу иш алып барабыз деп атасыздар да. Мен саламаттык сактоо министрлигине суроо берет элем. Мына бүгүнкү күндө биздин жаштардын арасында канча пайыз биздин жаштар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Менде азыр так мүмкүнчүлүк чектелген жаштар боюнча жок экен. Кошумча маалымат берейин сиздерге. Азыр тактап тур. Сайызбек Надырбек, сиздерде бар ушул боюнча маалымат? Уруксат берсеңиз биз аныктап туруп тактап берип коелу сизге. Өзүм берип жиберем сизге. Иш пландарыңыздар да. Кечиресиздер, анткени мына сонун кылып айттыңыздар. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга мындай жумуш ордорун түзүп беребиз деп. Канча санын билбей отурасыздар? Кантип түзүп бересиздер аны? Эгер алар жөнүндө маалымат билбей туруп. Мен кийинки суроом Ички иштер министрлигине. Ушул жогоруда айтылып кеткен 35 жашка чейинки жаштарыбыздын арасынан канча пайызы бүгүнкү күндө кылмыш жоопкерчилигине тартылган? Жана биздин канча жаштарыбыз бүгүнкү күндө жана кароосуз калып каттоодо отурат? Айбек Туратылович, бул статистиканы мен сизге кошумча берейин. Мен жаным албай келдим эле. Рахмат. Мындайда, урматтуу өкмөт өкүлдөрү, мындай баарыбыз мен сиздерге башында эле айттым да, ошон үчүн мына кооз сөздөр канткенде ишке ашат деп. Азыр биз эч кандай маалымат эчимиңиздерде жок болсо эмнени талкуулап атабыз анда? Жөн эле келип туруп, бул жерден 2 сөз жазып туруп, биздин жаштарыбыздын үмүтүн өчүргөнү келдикпи кайра? Мына жооңуздар, мына 3 суроо бердим, бирине да маалымат жок. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарыбыздын жумуш орундары менен камсыздоо боюнча кандай иш аракеттер берилди жана канча биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарыбыз мындай жумуш орундары менен камсыз болду? Ошону менен бирге миграцияда жүргөн биздин мигранттардын канча пайызыны биздин жаштар түзөт? Саламатсыңарбы? Эмгек рыногунда жумушсуздардын атаңдаштыкка жөмдөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн эмгек рыногунун айрым кесиптерине жумушчу күчүнө болгон керектөөлөрүн эске алуу менен кесиптик окууга министрлик 21-жылы 3203 жаштар, башкача айтканда 42,6% урматтуу министрликтин өкүлчүлүгү, мындай суроону берип атканда маани берип уксаңыздар, мен сиздерден жалпысын сураганым жок. Именно ошол сиз айткан 42%-дын ичинен канча пайызыны биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар түзөт? Жок маалымат. Мамлекеттик кызмат агенттигине. Жаштар мамлекеттик кызматтын канча пайызын жаштар түзөт? 35 жашка чейинкилер. Урматтуу депутат, 1539 мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта болсо 683. Кандай дейсиз? Мамлекеттик кызматта, административный мамлекеттик кызматта 1539 киши, ал эми муниципалдык кызматта болсо 683 адам. Ушул мамлекеттеги кызматтын канчасы жетекчилик кызматта отурат? Жетекчилик кызматта, политический, саясий кызматта 1 адам. Сайызбек Надырбек, кечиресиз, бул статистикага сиздин көз карашыңыз кандай? Именно ушул жаштар саясаты боюнча иш алып баруучу адам катары. Жетишерлик деңгээлде көңүл бурулуп атабы же жок? Негизи мыйзамда көрсөтүлгөн аз жогорудагы статистика 14 жаштан 28 жашка чейиндин негизинде каралды да. Анан биздин көз карашыбыз боюнча бул жаштардын жанагы жаш ордун, жашын да көтөрсөк деген ойлобуз да. Мисалы, аны көтөргөндө бир топ эле жаштар көп, 35 жашка чейин мамлекеттик кызматта
муниципалдык кызматта жетекчү позицияда бир топ эле жаштар бар да. Учурда көңүл бурулуп жатат деп ойлойм. Рахмат. Мына сиз өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз. Биз бул жаштар саясаты бир гана биз менен эмес, тиешелүү тармактагы министрликтер менен иш алып барабыз деп. Сиз бүгүнкү бул жерде боло турган жыйын боюнча ушул тиешелүү министрликтерге маалымат бердиңиз беле? Ооба, биз бияка даярданып атканда учурда ар бир пункт боюнча кайсы аткаруу кандай болуп атат деп биз баарын тең алып, комплекстүү чогултуп анан сиздерге бергенбиз. Ошентип берсеңиз, бүгүнкү берилген жоопторго сиз кандай баа бердиңиз азыр? Өзүңүздүн жеке бааңызды айтыңызчы азыр. Мына мен бердим суроолорду, берилген жоопторго. Биз эми баягы жаштар саясатында бир команда болуп иш алып барып аткандыктан биз чыгып ар бири менен дагы бир сыра карап чогултуп бири бирибизге маалымат беришип иш алып барабыз. Азыр команда экениңизге ынандыңызбы? Бир командада иш алып барышыңыздарга. Мына сиздер кечирип коюңуздар. Биздин ушул жогорку кеңешке келгенде ушундай даярдык менен келип, эртең кайсы жаштын мындай милдетин камсыздап бересиңер? Ушундай бизге ушундай мамиле болуп атса. Мындай кылайлы, урматтуу биздин өкмөттүн өкүлү Асан мырза. Мындай комитет өткөндө, бул жерге келгенде мындай так даярданып, маалымат алып келсе, бекер эле убакыт албастан. Мына көрдүңүз өзүңүз, кандай баа бересиз ушул жерде биздин өкмөттүн өкүлү катары, ушул жогорку кеңеште отурган адам катары сиздин бааңыз? Бектор Анатольевич, урматтуу депутаттар, уруксатпы. Бул даярдык жакшы болгон, себеби багы бүгүн жана өзүңүздөргө маалым, филармонияда чогулуш болуп атпайбы? Ошого жетекчилик эткенине байланыштуу болгон маалымат менен келишкенде, азыр сиздерге айтты Бектор Анатольевич, баягы керектүү маалыматтарды тактап, жазуу түрүндө силерге беребиз деп. Кап этпестер, алып коелу маалыматынчы. Анан жетпегендердин жазуу түрүндө силерге именной кылып алып келип беришет. Урматтуу Асан мырза, биздин бул комитетти көрөм деп биздин канчалаган жарандарыбыз күтүп отурат да. Бүгүн биздин именно жаштарыбыз биздин маселе көтөрүлөт экен. Биз келечекке кандай көз карашта калабыз? Биздин келечектен үмүт кылсак болот экен деп. Эртең бизге келген жооптор уже кеч болот. Ошол эле сиз азыр иш чара боюнча айтып атасыздар. Бул жерге биз министрлердин өздөрүн чакырган күнү, вот замдары бар, алар так маалымат билет дейсиздер. Бүгүн кайра тескеринче айтып атасыңар. Бүгүн замдары келип калды, маалыматты министр берет деп. Биз кимге ишенели? Бир мындай же ар мемеде ситуацияга карап туруп өзгөрүлүп тура береби жооптор? Мен айтып кеттим жогоруда, Бектор Анатольевич. Маалымат бул жерде азыр жанагы вопростор суроо берилип кетти. Бул боюнча тийиштүү министрликтер сиздерге берет кат жүзүндө, полный беришет. Бектор Анатольевич, кеч болбойт, мен тактап ар бир министрликтер менен азыр мен да бүткөндөн кийин сүйлөшөмүн. Бүт информация, маалымат түрүндө сизге именной берилет. Рахмат көрөбүз. Айда Сатбек мына сөз сизде. Рахмат Бектор Анатольевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин суроом Союзбек Надырбекович сизге, уруксат болсо мен расмий тилде улантсам. Союзбек Надырбекович, вот вы в своей презентации сказали, что все ваши НПА входят в закон Кыргызской Республики о государственном социальном заказе, да? И вот исходя из этого у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, с какого года вот вы реализуете этот закон? Бизде ар бир планыбызда жыл сайын баягы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен эң төмөнкү көрсөткүчтү көрсөткөн багыттар боюнча биз социалдык заказ жана коомдогу видео роликтерди же болбосо кайсыл бир деңгээлдеги ушул багытта иш алып барган багыттар боюнча биз конкурстарды жанагы жарыялайбыз. Мына ошол конкурстардын жыйынтыгы менен биз жанагы аны таркатуу жолдору менен, аны жүргүзүү жолдору менен, ошол аярылуу, ошол эң төмөнкү баалган жакты жабуу жолу менен биз иш чараны жүргүзөбүз. Социалдык заказ бизде ошол көбүнчөсү буйрутма жолу менен ишке ашырабыз жаштар саясатындагы. Союзбек Надырбекович, сиз менин суроомду туура эмес түшүнүп калсак, ошо кайсы жылдан баштап ошол иш чараны алып баштадыңыздар да?
Мынакей азырдагы Айбек Туроталиевичке өйдөдө суроо берди. Кандай вот какие проекты были вами реализованы дегенде, сиз да ага так жооп бере алган жоксуз да? И просто хотелось бы понимать, насколько я знаю, до сегодняшнего дня такого рода проекты выполнялись только Министерством социального труда. А как-то о вас мы и не слышали. Вот как бы исходя из этого я задаю этот вопрос. Бизде жанагы кичинекей көрсөткүч менен иш алып бардык да. Ал эми мына жанагы 2017 жылга чейинки бизде изилдөө бар, чоң. Жаштарды өнүктүрүү жана жыргалчылыгы боюнча индекси дегенчи. Мына ошол жыйынтыктагы бизде бул жылын кайрадан жандандырып атабыз. Быйыл ошол чоң жанагы июнь айында буюрса даяр болот изилдөөбүз. Ошол изилдөөнүн эң төмөнкү көрсөткүчүн көрсөткөн багыттар боюнча биз социалдык заказ мыйзамы ошол пландарын коебуз бул жылы. Саязбек Надырбекович, скажите, пожалуйста, откуда у вас финансирование? Барбы финансирование өзү негизи? Балким финансирование жок болгон үчүн ошол проекттер, ошол долбоорлор ишке ашпай аткандыр. Албетте, бизде мамлекет тараптан бизде жаштар саясатына бөлүнгөн каражат аз абдан. 4,3 миллион гана сом бул бир жылдык иш-чаралар үчүн. Бирок биз болсо жана башка пландарыбызды, мисалы баягы бюджетти карап турбай, биз жана жогоруда айтып кеткен координациялык кеңештер аркылуу, өздүн өнөктөштөрүбүз аркылуу биз жана башка багыттарды чечип келатабыз. Чындыгында мамлекет тараптан бюджетти көтөрүш керек. Саязбек Надырбекович, действительно у вас была очень хорошая презентация, бирок Айбек Туроталиевич айткандай, баягы жакшы коо сөздөрдү угуп атабыз, а ишке келгенде иштин жыйынтыгы жок болуп атат. Чындап айтканда, ар бирибиздин мына менин кесиптештеримдин да суроо жоопторуна биз сизден толук кандыргандай жооп ала алган жокпуз. Ошол себептен Айбек Туроталиевич, мен сизге сунуштап атам, бул суроону чекке кагып, кийинкиге даярданып кетишсин деген суроо коюп атам. Сунуш берип атам. Туура, урматтуу чакырылган коноктор, кабайтпестер, мына мен ойлойм барыңыздар эле угуп, ынандыңыздар да, бүгүн канчалык деңгээлде биздин жумушубуз алдына жылып аткан. Ошондуктан мына эң көйгөйлүү бизде дайым айтылып келет. Миграция маселеси. Мына биздин жаштарыбыз окууну бүтүп бүтпөй чет өлкөлөргө мигрант болуп кетет. Ошолордун так санын билбесек, анан биз бул маселени кийинки күн тартиптерине калтырсак, бүгүн бул маселени мындай бүгүнкү күн тартибинен алып салсак, урматтуу депутаттар.